Нарын шаарында 21 коомдук тамактануучу жай бар. Анын ичинен 5 ири тойканалар, калгандары чакан кафе жана ашкана. Бардыгы былтыркы жылы контролдук кассалык машиналарды колдонууга өткөн. Натыйжада 2022-жылы алардан 2 миллион 432 миң сом салык чогулган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп дегенди билдирет. Былтыркы жылы жүргүзүлгөн иштер негизинде болду да. Бул негизи эле ККМ бардык тойканалардын баарын коюшкан. Бизде тойканалар 21-ин ичинен 5 тойкана, чоңура тойканалар бар иштеп атат да. Алардын баардыгына бирдиктүү салык деген бар бизде режимде. Ошого өтүшкөн. Ошондо баарында тең эле бизде ККМ аппараттары коюлган. Кыргызстанда 370тен ашык тойкана жана 2745 ашкана кафе бар. Статистикалык көрсөткүчтөргө таянсак, 2022-жылы алардан мурдагы жылга салыштырмалуу 2,5 эсе көп салык чогултулган. 2021-жылы тамактануучу жайлар аркылуу 6,2 миллиард сом айланып, алардан түшкөн салык 350 миллион сомду түзгөн. 2022-жылы ККМ аппаратынын натыйжасында накталай көлөмү 2 эсе көбөйүп, 13,5 миллиард сомду түздү. Андан түшкөн салык 3 эсе өсүп, мамлекеттин казынасына 838 миллион сом түшкөн. Натыйжада 2022-жылы мамлекеттик бюджетке салыктардын эсебинен 156,3 миллиард сом чогулган. Салык мамлекеттин бюджетин камсыздандырып туруучу булак. Мамлекет экономикалык саясатты салыктын негизинде жүргүзөт. Ал эми контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү менен көмүскө экономиканы ачыктоого шарт түзүлдү. Салыктык төлөмдөр мурдагыдай жашырылып, жеке бир нече гана адамдын чөнтөгүнө эмес, өлкө казынасына чогула баштады. Бул тойканаларды куруш үчүн 1,5-2 миллион долларды сарптап атышат. Анан өкмөткө болсо төлөгөнү ошо 10 миң сом, 15 миң сом айына. Эмне үчүн булар ошентип төлөчү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Салык инспекциянын начальниги ошол жерде крыша болчу. Акими крыша болчу. Баары болуп алып, үстүнөн акчалардын баарын ушу 2,5 миллион сомду чөнтөктөрүнө салып коюшчу. Чындыгында салык төлөөчүлөрдүн ар бир тыйынын мамлекет көзөмөлгө ала баштаганда ошол эле олигархтар нааразы болууда, деп кошумчалады министрлер кабинетинин төрагасы. Мындай нааразы пикирлер элдин башын айлантып, коомчулукта кайчы пикир жаратууда. Мамлекеттин казынасына көп акча чогулгандан тарта бир катар социалдык объектилер курулуп, заманбап аскердик, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине техникалар алынып, айлык акы, пенсия, жөлөк пулдар көбөйдү. Кем аппаратыңар жакшы да, салык алыш керек болсо чоңдор төлөбөйт. Ошонун эсебинен мисалы үчүн пенсия көбөйүп атат, пособия көбөйүп атат, баары жакшы болот. Анан ал өкмөткө кеткичекти, элге чөнтөккө кеткичекти өкмөткө кетсе бизге деле жакшы да балам. Ошону колдойбуз баарыбыз. Наоборот, кийинки балдарга, жаштарга да туура келет анын. Значит, аларда деген эмесин көргүзгүсү келбей атат. Түшкөн акчасын өзлөрүнө пайда көргөн эметип атат да. Салык көбөйүп атат. Салык мамлекетке түшөт. Мамлекет түшкөндөн элдин пенсиясы, пособиясы дегендей көбөйөт. Ошол эле учурда салык кызматы кыргызстандыктарды товарларды сатып алууда же кызмат көрсөтүүдө чек талап кылууга чакырат. Сатып алынган ар бир товарга чек алуу менен ар бир кыргызстандык казынанын толушуна салым кошкон болот. Себеби жарандар чек талап кылган сайын аны колдонгон ишкерлердин саны көбөйүүдө. Чекти талап кылсаңыздар, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө да болгон жакындардын баарын айтып, чекти талап кылгыла. Чек талап кылсаңар, ошондо бир бюджетке көбүрөөк акча түшөт экен. Көбүрөөк акча түшкөндөн кийин бул мамлекеттин дагы бюджети толуп, багы пенсияларга, пособиялерге, жана зарплаталарга дагы ошо багы көбүрөөк түшүп, багы элдин дагы багы пенсияларды көбөйткөнгө, пособияларды көбөйткөнгө, жана айлык акыларды дагы көбөйткөнгө бул көп көмөк көрсөтөт да негизи. Кызыктыруучу лотерея жарандык активдүүлүктү жогорулатууну жана көмүскө экономиканын өлчөмүн кыскартууну, ишкерлер арасында ак ниет атаандашууга түрткү берүүнү көздөйт. Гүлзат Мокенова, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.